Qancha gektar жериңер бар? Колпунай, малина экөө. Экөө биригип 10 гектардан ашыгак болуп калды. Келип туруп эле тартам деп баштадым. Мен оюмда Бекиге товарды жүктөп берем анан деген ойлуу болду да досум. По-любому тигип салсам деген деле вариантын карап атам да. Ачык эле жерге. В любом случае тигем деген ойдом да. Бүгүнкү күнгө баа кандай болот? Бааны билинет го деп ойлоп атам. Айтпайт, сразу айтпайт. Башың иште өзү. Кол менен бут мушор, а? Ооба да. Эң биринчи мугалим опытта. Опытың жок болсо кантесиң? Ар бир ишти адам жакшы көрүп кылыш керек да. Малина полясына келдик. Тиякта 8 гектар клубникасы бар экен. 2 гектар малина бар дедим. Бар эми 5 гектардай бар. Дыйкандар 10 сотук, 20 сотукка вообще ойлонбой тигеберле. Курадан урап калдым, бирок кыла берле. Проблема жок. Гектарлар эле нет болду сразу эле. Салам алейкум туугандар, дыйкандар. Бүгүн биз Чүй областындабыз. Чүй областында Сокулук районунда Саз деген айылга келдик, мурунку октябрь айылына. Бул жакта дагы көпчүлүк дыйкандар малина, кулпунай отурушат. Ошол жерде менин досторум да дыйканчылык кылат. Бир тууган балдар Даниэль менен Данияр. Ошол экөө жөнүндө бүгүн ролик тартайлы деп чечтик. Булардын объему чоң, көп жерге тиккен. Ушулардын сырлары менен бөлүшүп кетейли деп чечтик. Биздин каналга катталгыла. Дагы азыр ушу клубника сезону аяктап баратат. Эми малина, ежевика, карагат боюнча видеолорубуз болот. Ошолор боюнча да маалымат беребиз. Жүрүлө. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай, Данияр? Жакшы өткөн сокуш, жакшы. Жакшы. Кырманга өреке деп коет. Болсун. Кандай анан? Ишти алып турадың? Шүгүр. Окуш болуп тургай клубникаң. Жакшы эле. Мына ушул Данияр аты, ушул Даниэлдин иниси. Экөө ушул жерде канча жылдан бери дыйканчылык кыласыңар? 10 жыл болуп калды. 10 жыл? 10 жыл болуп калды. Булар эң ушул Сокулуктагы эң кандай десем, чоң дыйкандардын бири да. Ошо Кулпунай боюнча азыр сурайбыз. Канча гектар жериңер бар? Кулпунай, малина экөө. Экөө биригип 10 гектардан ашыгак болуп калды. 10 гектардан ашыгак. Экөөң жетишесиң ошонун баарына? Ооба. Могу азыр бүгүн канча жумуш иштеп атат бул жерде? 70тен ашык киши иштеп жүрөт азыр. Ылдыйкы потокта силер немелерби? Силердики? Ооба. 70 бүгүн канча примерно 70 адам канча 1000 чака жөнөлө терип койсо керек, а? Казырынча ага жетпейт, бирок кечке чейин терсе ушундай эле объем болот да. Саат азыр 3 болуп калды, ага жете элек. Мына туугандар көрдүңөрбү? Могу жерде азыр Ушундай эле коер. 70 адам иштеп атыптыр. Бул клубника ташыгыч бала экен. Сен только чака ташыйсың ба? Молодец. Шыпылдап ташый бер. Көпкө күнгө кармабай бат-баттап. Данияр, бул жерде азыр терип аткан жериңер канча гектар? Ушул жери 1,5 гектар. 1,5 гектар. Ушул жерде эле тересиңерби же бүгүн да башка жерлериңер барбы? Башка жерди терип бүтүп, ушул жерге өттүк. Түштөгө чейин башка жерди тердик, 1 гектардан ашык жерде. Анан ушул жака келдик да. Өттүңөр, 70 адам. Бул адамдарды чакасын алышабы же күнүн алышабы? Чакасына. Канчадан? 70 сомдон болот да. Бүгүн 70 сомдон иштешет ар бир чакасына. Ар бир кишиге, ар бир чакасына 70 сомдон төлөнөт. Бир адам 10 чака тереби? Средний 10 чака, бирок жакшы тергендери 20 чакадан ашык теришет. Ошондо өтө жакшы тергендери 30 чакадан ашык теришет. Ошондой тергендер бар бул жерде? Бар. А так средний 10 чакадан теришет? Средний 15 да. 15 теришет средний. 15 терсе деле где-то кана 350-1000 сомдон ашык иштеп аткан да бир адам. Ооба. Ошондо теримчилерге эле бир 70 миңден ашык акча берип койдуң бүгүн, а? Ушундай болуп калат да. Бир күндө ушундай болуп калат. Кишинин санына жараша, тергенине жараша акча төлөнүп калат. Анда жумушчуларга нормально акча кетип калат экен, а? Бирок булардын баарысы 1000 чака чыгара турган болсо нормально да. Бүгүнкү күнгө баа кандай болот? Бааны билинет го деп ойлоп атам. Айтпайт, сразу айтпайт. Бааны билинет деп ойлонуп атабыз. Кандай мындай средний баасын айт да. Эми средний баа ар кандай болуп калат. Мисалы эртең менен айтылган баа менен түштө айтылган баа ар кандай.
туруктуу болбойт ба. 1000 чакка чыгара турган пландар барбы Бүгүнкү буйрукса деп атабыз. чыгабы көз жетет да сеники мындай Буйрукса ошол расчетту алганбыз, эми убакыт көрсөтөт да. 1000 чакка чыкса 3 тонна турабы? Ооба, средний 3 тонна болуп калат. 3 тонна. Баасы средний 100 сом барбы? 100 сом болушу да мүмкүн да, ошо кечке баасы чечилип калат. Азыр айтам. Мындай туугандар. Бул сокулук деп коет. Бул сокулукта ушундай кечке маалында бизде башка жерлерде эртең менен чечилет, баа сокулукта кечке маал чечилет. Кечке маал аукцион башталат. Клубника аз болсо көтөрүлүп баштайт. Клубника жок клубника көп болсо кечке маал түшүп баштайт булардачы. Биз жакта башкача. Бизде эртең менен сенаны койдуң, ошол сенада. Буларда ушундай кечке маал келгенде эле клубника тартыш болуп калса, уже кымбаттап машиналар толуп аткан болсо, тигинин машинасына, бунун машинасына, бул мынча берип атыптыр, тиги мынча берип атыптыр да. Ооба, ушундай эле болуп калат. Анан Данияр, клубниканын өзүнөн канча гектар бар азыр уштурушта? 10 гектардан көп да. Клубниканын өзү? Ушул тарапта эмес, клубника Аргас тарапта тигилген да. Аргас жерден арендага алып эккен болчукпуз. 10 гектар бар, а? Где-то 10 гектар болуп калат. 10 гектарга экөөң жетишесиңер? Ооба, жетишип атабыз, аракет кылып атабыз. Берден экөөбүз деген айткан сөз туура эмес болуп калат. Берден үй бүлө, бүт өзүбүздүн бир туугандарыбыз, ата-энебиз дегендей да. Андан сырткары киши салбасак, жумушчу салбасак, иш жылбайт. Азыр мисалы 300 чакка чыгара турган болсо, 1000 чакка чыгара турган болсоң, 3 килограммдан 3 тонна болот экен. 100 сомдон сатканда эле бир 200 миң, 300 миң акча жеткезин да. Жок, антип эсептеш кыйын болуп калат деп атам бердичи. Бул нерсени жазкы талаа иштеринен баштап санап келиш керек. Расходун айтып атам. Ооба, расходун санап келиш керек да. Анан көпчүлүк ойлойт да, мына бул ошончо клубника чыгаргандан кийин түшүмү дагы, акчасы да ошол экен депчи. Мындай карап көргөндө андай болбой калат. Жазга мал ототуп, иштетип баштаганда эле биз расходтон баштайбыз да. Түшүм бул ошол расходтун канча бир процентин жапкан эле да. 10 жылдан бери дыйканчылык кылып жүрөт экенсиң, Данияр. Эми сенде кызыгуу бар да. Эми сен да биз менен анча-мынча семинарларга катышып каласың. 1 гектар жерден таза бир жылда канча акча сезип болот? Расходтон сырткары. Эсептеп көрдүң беле? 1 гектардан бир жыл бою ушунча иштеп, 1 гектардан примерно бир 500 миң акча түшөт деп ойлойм да. 500 миң? Андан көп түшкөн бул кишинин катачылыгы деп эсептейм. Ал киши өзүнүн убактын санабайт, бензинин санабайт, кеткен нерселерин майда чүйдөлүп, кошулган нерселерин санабайт да. Анан кишилерди алып келет, кишилердин количествосын биз бүт баарын так санагандыктан 1 гектардан максимальный прибыль бир ошондой эле бир 400 миң, 500 миң сом эле түшүп калат да. Бизде акча канчалык бияка вложение кылсаң, канчалык прибыль алсаң, ошонун 65-70% иштеген жумушчуларга кетет. 60-70% кетип калат. Жумушчуларга кетип калат. Мынакей туугандар. Данияр доказать этип атат да. Жаңы технология өтүш керек экенчи. Өтүш керек. Бул себептен мен буларга мындай 4-5 жыл мурун келип айткан да. Данияр, Даниэл монтип кыйналбагыла. Булар күндө 70-80 жумушчу алып келет, кайра алып кетет. Ушундай да. Ошон үчүн мына капельный система менен подпленка кылып эге турган болсо, анчалык расход кетпейт. Эми башында бир вложение кыласың, туурабы? Башталганда. Эми силер деле акырын ошого келип атасыңар да, туурабы? Ошого өтөбүз деген үмүт бар да. Мен акырындык менен. Бул канча жылдан бери давно ушул нерсеге өтүш керек болчу да, мына азыр. Эгер пайдаңын түшүргөн пайдаңын 70%-ин жумушчуларга бере турган болсоң, анда дыйканчылык. Биз ар ким ар кандай ойлонот да. Мисалы бир дыйкан былтыр тигилген көчөтүн ал быйыл эле алып, быйыл көчөт тикпесе, ал прибыль алып берет да. Биз чтобы эмки жылкыга дагы прибыль алыш үчүн жыл сайын клубника жаңыртыш керекпиз да. Ошол клубника жаңыртыш үчүн, кулпунай жаңыртыш үчүн биз кайта ошол акчаны кулпунайга салабыз да, дыйканчылыкка салабыз. Ошондуктан бизде
табылган акчанын канча бир процентин кайта ушул эле кулпунай тигүүгө кетет. Жыл сайын 3 гектар клубника тигиш керекпиз болуп калат да. Жаңыртканга. 30. Сен эгер жаңы технология менен деп 10 гектар иштетип кыйналбай эле жаңы технология менен бир 3 гектар кылсаң, ошонун акчасын аласыңбы дейм да. Ооба, туура айтасың. Туурабы? Ооба. Зачем деп жанды кыйнап дейм да. Туура. Жай менен жастан баштап мен билгенде тынбайсыңар да. Ооба. Андан көрө ошол күчтүү ошого жумшабайсыңар. Мисалы, жумуштарга кеткен акчаны пленкага кетирип, капельный кылып, королоп, бир жерде алып, мисалы. Ушундай болсо туура болобу дейм да. Туура. Сен видеоңдо айтылган сөздөр эле бизде билим жетиштик да. Жетишпестик да билимчи. Ошо билим жетишпестиктен башың иштебесе, кол менен бут мушор, а? Ооба да. Билбегендиктен, анан кийин ал технология. Данияр сен билесиң да. Сен Данияр мисалы 10 жылдан бери иштеп жүрүсүң, сен билесиң да. Билгени менен аны өстүрүп көрүш керек да. Опыт эң биринчи мугалим опыт да. Опытың жок болсо кантесиң? Опыт жок деп эле иштебеш керек дейм да. Будан деле Чыгыш керек. Туура эле айтасың. Монтип кыйналып иштегенден көрү. Мына кечээ күнү бир жерге барып неме кылдым, 30 соток жерде клубника бар экен. Неме экен? Альба экен. Альба тигиптир, биздин соседибизде. Ошонун 30 соток жеринен бир тергенде 1 тонна чүм алдым дейт. 400 сомго саттым дейт. Жакшы экен. 30 эле соток жерден. Бирок неменин клубниканын качествосу дагы, калибры, даамы дагы идеал экен да. Мисалы ошондой жагына өткөнгө пландар барбы? Ооба, буйрукса деп жатабыз. Эми ал убакыт көрсөтөт да анын баарын. Азыр ойлогон нерсең бүт баары жакшы болуп түз болсо ойдо бар анын баары эле. Жеңил жумушка өтүш керек да, кандай болсо дагы. Бүт дыйкандар жеңил нерсеге өтүш керек. Жаңы технология. Жаңы технология. Инновация. Буну азыр мисалы терим бүткөндөн кийин муну отойсуңар кайра? Отолот. Отойсуңар, суу саласыңар. Азыр күнүнө канча, жумасына канча жолу суу берип атасың? Терим убагында суу деле бербейбиз. Азыр жамгыр эле жетиштүү болуп атпайбы азырынча. Анан өзү эле билинип калат, жалбыраган эле келбетинен эле көрүнүп калат суу сурап аткан маалы. Бирок силер дагы точно эсептөпсүң да, 1 гектардан канча чүм аласың? Жок, аны точно 500 000 пайда калат экен да. Средний. Точно эсептеш кичине. Ошондо 10 гектардан 5 миллион иштейт экен. Эми антип деле айтыш кыйын. Ал да акча чыкпайбы? Андай расходдор көп болуп калат бурунчу. Андан тышкары гектардан сен максимальный түшүм алыш мындай метод менен кыйын да. Киши терип атканда эле тебелеп сага салат. Андан тышкары жанакы вредоносный нерселер бар. Оору, чөпкө чалдыгат. Ошол нерселер түшүмдү толугу менен бербей коет да. Түшүмдүүлүгүн азайтат. Келип туруп эле тартам деп баштадым. Мен оюмда Бекиге товарды жүктөп берем анан деген ой эле болду да досум. Жок, бул деген свободный. Мисалы Эми даярдангыла деп койсоң кичине болсо да сак болот элек да. Бир четичи берге дыйканга заоблачный пландарды бербеш керек да. Мисалы ал биз кылган нерсени кыла албайт да. Же ал кылган нерсени биз кыла албашыбыз мүмкүн да. Потому что ал сразу эле мондай объемго чыгып кетем деп ойдо болбойт го деп атам. Ар ким ар кандай. Ар ким өзүнүн акыбалына жараша. Бирок азыр сен сүйлөгөнү угуп туруп, бирөө сени лучше кылышы мүмкүн да. Туп-туура айтып. Лучше кылат сендечи. Себебинен билем мону ашып калар, мындай экен дейт дагы. Ал лучше мен капельный менен жаңы система менен кылам дейт дагы. Жаңы система менен кылыш керек. Королойт дагы. Эртең сен ызычуу болуп 3 тонна чыгарып атсаң, ал мындай спокойно отуруп эле 3 тонна чыгарат. Үйүнөн эле мындай кыйналбай. Өлө мындай көп кыйналбайчы. Мындай бүрүс ал деле келет го дейм. Анан азыр бул тартып атасың да? Бул Даниэль деген бала, Дантек Папай деп коебуз. Бул да көп жылдан бери ушу 2014 таанышкан болуш керек. 2011 я? 2012 ошондой. Ошондой. Ошол учурда эле ушул жерде дыйканчылык кылчу эле. Мен дагы ошондо спринтерлерди алып ушул жака жүк-жүктөрүндө келип таанышып калганбыз.
көп жылдан бері мамиле кылып жүрөбүз дос катары. Bunun азыр мына Данияр экөөбүз айткандай канча 10 гектар клубникаң барбы? Жо, ой эми. Беки. Достум жакшы кергениң. Дагы адам эмеде. Эми 10 гектар деп айтыш так. Андан көп негизи. Эми баягы эскиси бар, жаңысы бар. Быйылкы эгилгени бар дегендей да. Могу жер жүрбөйсүң мындай басып барып эле көрөйлү. Могу жерде азыр элдер терип аткан 1,5 гектар жериң экен да. Ушундай пойланган канча бар? Ушундай пойладан 3,5 десем туура болот. Где-то бир 5,5 гектар бар. Берип аткан именно. А так мындай общем сложный иште бир 8,5 гектар жер бар. Клубниканын өзү. Ооба. Берип аткан да. Берип аткан. Жаңы быйыл канча отурсуң? Быйыл 4,5. 4,5 гектар отурсуң. Ооба. Жаңы система менен отурускан болбойбу? Жаңы система менен жок, мындай болбоду. Отургузу элексиң эле? Бирок жаңы система менен отургузду бирден бир инилерим. Кандай болот? Ал иш жүзүндө процесс катары көрүп атабыз азыр. То есть изучать этип атабыз да. Ачыгын айтканда любой нерсе сабак экен да. Анан ал нерсени биз данный момент мен өзүм деле огородко эктим бөкө. Азыраак эктим. Анан оюмда ниетим бар. Молдык пойласыңбы? Ооба. Бул жерге 2 карта. Анан мен негизи кечээ күнү бир аз көбүрөөк товар чыгып кетип. Октябрь Менде азыр Данияр айтты да 70 адам иштеп атам деп. Ооба. Жумушчулардын канчадан төлөгөнүн полный сурадым да. Азыр сеникидин мага кызык болгон жери дыйкандарга барызычы. Кээбиркилери азыр көбүнчө биздин каналды көрүп аткандар чет элде жүргөн адамдар болуп атат да. Кыргызстанга барсам, барып иш кылсам дегендерчи. Анан биз азыр ушул клубника боюнча тартып атабыз. Эми Кудай буйрса малина боюнча тартабыз, ежевика боюнча тартабыз. Клубниканы вообще акчысыз болобу? Мындай дем. Мен жеке оюмда көз карашта карасам, ар бир ишти адам жакшы көрүп кылыш керек да. Баягы сен бир 10 жыл, 12 жыл мурун жолукканда айтпадыңбы? Же заготовка кылыш керек, же клубниканы тигиш керек деп, дыйканчылык кылыш керек деп жанан. Эми ошондой эле болгон биз дыйканчылыкты алып кете бердик да. Потому что мен негизи ата тегимде бар экен да доке. Дыйканчылык. Аталарым бар экен, анан эми ал деле себеп эмес, адамдын өзүнөн го себеп акча болду дегендей да. Конечно. Акча. Себеп акча болду да. Карасам кылса болот экен, жасаса болот экен, ишти алып кетсе болот экен. Кыла бердик, жаза бердик. Муну деле эч эми кандай десем, жылда өткөн болгон иш сабак болуп кыла бердик да. Азыр 8 гектар, 8,5 гектар клубника бар экен, а? Түшүм берип аткан. 4 гектар тигилген бар экен, ошон 12. 12,5 гектар да? Туурабы? Ооба. Малинадан канча бар? Малинадан бере турганынан 5 гектарым бар. Буюрса жакшы барды, сон анан берелектердин бир 2,5 гектар бар. Ал деген быйыл көзүндө эгилген, жазында эгилгендер да. Жана польский сорт экенсиң, э? Польский сорт эктим, ооба. Алар берелек, алар жаш делечи. Ошолор берелек да. Быйыл берет деген үмүт бар, эми бирок масса, объем азыраак да. Ошо 8,5 гектардан жакшы эле акча иштейбиз болобу? Болот го эми, кантип болбосун. Болгон үчүн иштеп атабыз да, просто эми баягы 8 гектардан 8 миллион. 8 миллионбу? Ар кандай эми? 100 000 доллар. Рынок жылда өзгөрүлүп атпайбы? Киши маянасы, жумушчу маянасы, акысы дегенде, ошого жараша эле талап акча сумма. Азыркы учурда кандай болот? Алхамдулилля десе болот. Жакшы? Конечно. Быйылкы сезон. Шүгүр да, сонунда. Мындай нерсе. Негизи өтүп турганы бул аябай эле мына бизге окшогон дыйкандарга бул эң сонун эле да. Мен жеке оюмда себеп дегенде жылдан жылга жакшы эле болуп баратпайбы? Анан азыркы учурда клубниканын немелери өтүшү,
экспорты оңолду да, жылдага караганда. Быйыл эми могу жамгыр болуп анча-мынча бусту. А так жакшы. Тартышы жакшы. Анан келечекке кандай пландар? Келечекте адам негизи жеке өзүм оюмда өнүгүшү керек. Негизи сен туура эле айтасың. Өнүгүш керек. Эми баарына тең эле ошол нерсени каалап кетет экен, бирок ошол өнүгүү ар кимдин өзүнүн ниетин, аракети жагынан ар кайсы жол менен кете берет экен да. Биз могу кара жумушту кыла бергенибиз бул жагынан калып калып атабыз да. Потому что чарчап каласың. Баары бир адамдын, момчу адамдын үстүнөн карайсың. Жумушчулардын, булардын акысы деле аябай чоң сумма чыгат. Ушундан да кичине баягы болот. Ушундан адашпаш керек. Эми тактык жакшы го. Ошол менен бир аз ооба өнүгүү жолу бар, эми ал жакшы клубникаларды тигиш керек. Менин оюмда бар, буюрса. Кайсы сорт дегенди атасың? Мен эми ал сортту ойлоп атам, ушу Алишер Кадыркулов менен да жолу барып сүйлөшүп келдим. Ал деле арзаныраак кылып беребиз деди. Эми азыр иш жүзүндө пландап атам. Иш жүзүндө азыр мен негизи баягы иш жүзүн ашырмайынча баягы болду кылдым деген нерсе туура эмес болуп калат. Ошону кылып туруп анан Кайсы сорт? Аманчылык болсо сен келесиң болушу керек. Кайсы сорт? Клэри, анан кийин Альбион, Мурана деген сортторду өзүм ниет кылып турам. Муранадан өзүм эктим, бир 2000 көчөттөй. Муранадан Алишерден алдым быйыл буюрса. Азыр ошондо неме капельный кылып кылайын деп атасың? Короче, бүт вариантын карап атам да. По-любому тигип салсам деген деле вариантын карап атам да. Ачык эле жерге. В любом случае тигем деген ойдом да. Бирок вариантын любой жагынан карап атам, ачык сөз. Мындай да досум, мисалы биз деген ногул жандай деле иштеп калганбыз. Муну мисалы наоборот тетинде эки чогосок жеңил деген ойдо деле ойлор бар да. Просто суу маселесин туура пландаш керек да. Мунун көчөтү бекер да. Көчөтү бекер. Эртерээк чыгат эгер сен тиге турган болсоң. Бирок азыр бул Мессин сорт түштүк, түндүк полный жайылбады. Анан клёнка жапсаң деле мисалы чүйдөгү чыккыча аяктак тияктагы открытый грудың чыгып калып атпайбы? Баткендечи. Баткен жалып атачы. Бул жактан чүйдүгүнөн эртерээк чыгасың, бирок тиги баткен менен ошпушуп калып атпайбы? Массовый бишип калат. Ошол именно Европанын сортторун айтып атасың? Европанын эмес, Мессин сорт айтып атасың сен. Эми ал мен оюмча ал Европанын сорту рыноктон бир аз влиять этчү болчу болсо деле, братан, көп деле залакка тийгизбейт болуш керек бул товарга. Тиги товар тигиге залакка тийгизбейт го деп ойлойм да. Азыр менин көз карашымда 5 жылдан кийин могу жарабай калат да могу көчөт. Мен бирок ойлойм бул көчөт деле өтө берет. Бул вареньяга бул доступный болуп атпайбы? Жок, арзан. Эми эл ушу менен тура бербейт да. Туурабы? Эл тура бербейт да бул мененчи. Азыр быйыл эле байкалып атат да. Быйыл эле байкалып атат. Мисалы биз азыр жана Клери, Альбионду 200төн алып атабыз. Бизге алып барып берип атат да. А буларың 70-80 сомдон тапшырып атат. Акча маселеси. Анан кийин мындай экономикалык жактан алып караганда невыгодно да могу көчөт. А биздин эл ушу менен үйрөнүп атат да дыйканчылыкты. Мен айтып кетет элем да. Мен азыр огородко бир 15 сотукта практика жүзүндө иш кылып атам да. Эми ошол мөмөмө аябай көңүл бурулат да. Именно мен тараптан да эч ким караган жок анычы. Потому что себеп дегенде мен ал ишти өзүм үйрөнүп алайын деген ойдомун да. Андан кийин иштеткен адамдарыма үйрөтсөм дегенчи. Потому что бул Европа баары бир ооруйт экен. Ошол маселелерди так билиш керек экен да. Эртең, например, ошол дыйкан масштаб менен тигем дечи болсо ошого туштук бере тургандай да. Мен мисалы айтат кетет элем, аны тигем дегендерге тиги даяр болуп туруп, окуп, изилдеп алып туруп тиккиле да. Бул көчөт баары бир адаптация болгону бияка бир аз маселелер бар экен. Ошол моментти маселелерди биздикиндей клубникадай ойлочу болгон болчу болсо, ал өлтүрүп алышы мүмкүн. Өлүп калышы мүмкүн, Ооба, эми биз эми баягы Алишердин группасына кирип алып, ал кишиден да көп нерсени үйрөндүк эми. Андан бөлөк деле көп адам менен группада баягы эми мен мисалы үйрөнүп алсам деп турам, мен ниет коюп турам тигем депчи. Эми келчү болсоң көрөсүң да. Ошол моментте. Бизде дагы бир бала
пасты жылда өстүрүп жүрөт да, Ерлан деген. Көрсөтмө эле го. Ооба. Ошол быйыл укмуш результатка чыкты да. Канча гектар болду? 30 сотук. Айттым 30 соттан бир күндө 1 тоннага чейин тердим дейт. Ооба, биз деген эми кандай? Биз деген мал да кармайбыз. Тиги да кармайбыз. Ушул нерсе туура эмес экен негизи айтканда да. Адам бир бет бир иш кылыш керек экен. Муну кылган адам мал бакпашы керек экен да. Мал баккан адам муну кылбашы керек экен. Биз болсо баарын кошуп алганбыз, аралаштырабыз. Бирин үстүн бирин чаптап үстөмөлөп элечи көп нерсени баягы жай үйрөнгөнбүз да. Ал чындыкта ошол себептен болгон. Чарчап калып атканбыз. Өзү сен өзүң башында айткандай баягы айылга келгенде эмне кыласың? Чөп чабасың. Ушул маселелерди да кошуп алып кеткенбиз да. Азыр биз Даниэлдин малина полясына келдик. Тиякта 8 гектар клубникасы бар экен. 2 гектар малина бар дедиңби? Бар эми 5 гектардай бар. 5 гектар малина бар. Бере турган. Бере турган. Могу эмне сорт? Геракл деген сорт. Муну мен ушу 10 жыл мурун тайкелермен азмас алып келип, анан көп эле могу биздин айылдар Кызыл Туу деген ошол жактан келген. Ошол сортту эккенбиз. Бул малина өзү 4-жылкы. 4-жыл болду, күчүндө экен да. Берет деген ойдобуз эми. Да, берсе. Эми немеси жакшы экен. Түшүн бере турган потенциал укмуш экен. Моулар. Могу ору мынакей. Бул Даниэль байкем 10 жылдан бери малина өстүрөт, эмне ору десем билбейт. Шундай болуп ооруйт экен. Жок, бул эми мындай да. Могу жерлер навоз жеген да. Навоз жеген бе? Навоз жеген жерлерде могу негизи эле могу навоз жерлерден болот да, эми ачыкчылыкта баягы. Ким дыйкан болчу болсо билет да, что навоз. Могу жерим навоз постоянно жылына жейт. Ошондон ооруйт экен да? Ооба, ооруйт буна. Лучше моулар менин оюмча клеш. Ооба. Бул жерде көп нелер бар, личинкалар бар дагы еще. Ошондойлор да бар да. Малина мына жакында Кудай буйруса бышат экен мына. Туугандар. Чоң-чоң болуп түйүп калыптыр уже. Мынакей. Кудай буйруса бышат. Мынакей. Малина пайдалуубу, кулбунай пайдалуубу? Экөө тең пайдалуу. Кимиси көбүрөөк акча берет? Эми негизи Сен көңүлүңө жаккан. экөө тең эле бирдей берет. Көңүлүңө жак. Малина, конечно, сонунда малина жеңил да. Малинаны негизи бул бак тарактууларга кирет да. Буга наоборот Мени тазыраак талап кылат. Мени тазыраак талап кылганы менен дары-дармек ичкен тамагы күчтүүрөөк болушу керек да. Бул себептен дегенде Биогумус, биогумус билбейм, биз эми негизи не бересиңер? селитра беребиз, азмас беребиз, көп эмес, азыраак беребиз. Негизи мен эскирип калган навоздордон берем, өзүмдүн малым эскиртип 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жаткызып туруп, анан элден да сатып алам азмасты, азыраак. Ошо менен беребиз. Эми бул малинаңы дагы бир кандай келип тартып кетсек жакшы болот экен. Ошондой. Мунун өстүрүүнүн секреттери барбы? Жок, секреттери деле жок. Мунун Өзүң мындай элден өзгөчөрөөк бирдемелерди кыласыңбы, же эч нерсе кылбайсың? Эми моуларын үзөбүз. Эми негизи баягы малина көбөйгөн сайын буга убакыт болбой калат. Негизи жылына үзүлбөй калат, но монтип үзөбүз да. Үзсөк бул баягы клубниканын цветениясын жулгандай эле да. Мөмө малина өзүнүн сабагына берет да, күчүнчү. Жонойт, Жонойт, мөмөсү чоң болот. Малина өзү да мындай. Канчалык малина өзү любой өсүмдүк чоң болчу болсо мөмөсү ошончо көп болот да. Мына гүл эмес. Мына моң караса. Мен келгенде эле байкадым да. Могу жерде үстүнөн үз койсо, мондай болуп чайлап кетет да. Мына могу жерден үз койгон, ана мындай чайлаганда 1, 2, 3 бутак болуп кеткен. Муну негизи могу жүзүлгөн эмес. Ошондо 1, 2, 3 бутак кылдырыш керек экен да. Болуп кетет. Эми бул Даниэлдин өзүнүн опыты да. Жок, муну теплица катарында кылчу болсокчу, бул вообще берчү малина. Ремонтантный малина бул кышка чейин берет, кар башталганча берет да. Менин оюмча бул жакшы малина. Аябай рынокко мисалы могу биз таза өстүрчү болсок, могу аябай жакшы малина да. Даамдуу, таттуу. Туурабы? Туура. Аябай таттуу да малина да. Мо клубника сага караштыбы? Жок, бул эмес, аркысы.
Жүрбөйм ошол жака барып. Аркынсы да. Малиновый чейин кийин кенен тартабыз. Бул жерге эмне жүгөрү? Мамый. Чөпкө дары берип салганда братан. Могу сары чурмок бул жакта да бар экен да. Бuyakta bari var buradan. Быйыл тиккен клубника ба? Быйыл апрелдин башында эгилген култунайды. Канча гектар? Бул жер 1,5 гектар. Уш колтурба? Ооба, бул ушул негизи бышыша турган убага келди да. Бул деле жазда эгилген болчу болсо деле тиги клубника менен кошо эле быша берет да. Эскиси менен кошо өзүнүн убага келгенде бере берет. Дыйкандар полиядан чаң болсо клубник үзүп жеген сонун да. Даамы да мощный болуп калыптыр. Канча гектар деп? 1,5. Ушу 1,5 гектар канча расход кылдың? Эми бул акысын эми киши башына эле айтайын, мен баягы мындайдан дагы бир 3-4 тонн эккендиктен эсеп так эсептелбеди бизде баягы. Биягын отоп, биягын эметип кете беребиз. Бирок средний бир 200 миңдей расход кетти да, азыркы учурга чейин ушул жерге. 1,5 гектарга? 1,5 гектарга. Андан бир аз ашты эми мен баягы. Плюс минусу бар да. Андан ашып кетти да. 250 миң деп койручу. Бөлөм 1/5ке. Ошондой гектарына 160, 150 миң. 160 миңдей расход болот экен да. Азыркы учурга чейин бирок бунун дагы мөмө берип сүйлөй турган убага келгенге чейин, бышатырган келгенге чейин дагы бир жөн эле дегенде 150-нү чаптайсың да. Ар жак плюс минус 200. Гектар, ошондо сен 1,5 гектарга. 2 гектарга. Ошондо мисалы 1 гектар жерге азыр 166 миң расход болсун да. Ушул күнгө чейин. 250 миң общий 1,5 гектарга расход болду дегенде. Дагы канча расход болот? 500 миң расход болобу? Бышканга чейин. 1,5 гектарга. Эми азыркы маяналар менен быйыл кымбат болуп атат. Ошондой эле болуп калат. Ошого чукулдап калат. Быйыл канча чумаланды пландап атасың? 1 гектарынан. Гектарынан быйылкы бере тургандарданбы? Могу быйыл жакшы болот го деп турам. Себептегенде быйыл жаанчыл болуп, погода аябай сонун болуп берди. Биз эмне мындай бизде эккен жыйкандарга эмне жамгыр болуп турса кубанабыз да. Даниэль, мындай да. Сен экөөбүз көп жылдан бери клубника бизнестебиз. Сен өстүрөсүң, мен сатам дегендей. Мен өстүргөндөрдү да, мен дагы өстүргөм убагында. Дыйканчылыкты кылчу болчумун. Бирок сен расчетуң бар да. Могу 1,5 гектардан, 1,5 гектардан. Быйыл канча миң пайдаланып отурасың? Быйыл, кийинки жылкы эмес, күзүндө бере турган. Ар бирөөнөн 350, 400, 500 граммдан алам деп турам да. Минимум. Ар бир түптөн. Ар бир түптөн десең, азыр эмне дегенде канча түп тигилет экен, анан кийин дагы мындай суроолор кетет да. Жок, ал оңой эле да. 0,60тан 0,25ке тигилет. Бягы 0,60, Ооба. Бягы 25тен тигесиң. 0,25. Гектарына канча көчөт батат? Гектарына бир 50 миң. 50 миң батат. 50 миңден чукул кетип калат. 50 миң. Ошондо 1,5 гектарга где-то 75 миң көчөт кириптир да, бул жерге туурабы? Ооба. Бирок 0,3 дей турган болсоң, могу жерде көп тоннач келет да. 0,3 десең. Жакшы эле чыгат го дейм. 0,3 десең, бул жерде азыр 300 граммданбы? 300 грамм десең. Братан, 300 граммдан берет. 300 граммдан береби? Берет. 300 граммдан берсе 75 миң эмес, сага 60 миңге берсинчи. 60 миңди көбөйтөм 0,3кө. 18 тонна ырып кеткен да, 1,5 тонна. 1,5 гектар. Туурабы? Эми ал мындай да досум. Баягы кыш деген чечет да. Жок, эми азыр жылда былтыр ноябрдын 3-үнө чейин жетип туурабы? Ооба. Эмнегедир быйыл ойлоп атам берет го деп ошол. Себептегенде быйыл
Могул эрте мороз берет, быйыл баягы погода жамгыр болуп жакшы. Көктөшү жакшы деп атасың, туура? Көктөшү жакшы. Көктөшү жакшы. Быйыл 3 граммдан гарантия Кудай буйруса алам деп атасың, туура? 300 эми менен баягы негизи айтат эмеспи, жакшы ойло депчи, жакшы ойлоп атам. Жакшы ойлой бер аны. Көп ойлоп атам дегендей. Азыр сен ушу 1,5 гектар жериңин пайдасын чыгара албай мен кыйналып атпайм. 18 тонна аласың, Кудай буйруса. Деп турам мен, көрөбүз. 18 алсаң, средний баасы көчөттөрдүкү канча болот? Эми ар кандай? 120. Ар кандай? 200 чейин теге көтөрүлүп кетет, туурабы? Чыгат. 200 чейин көтөрүлүп кетет. Биягы 100төн ылдый түшпөйт. Ооба. 120дан көп өткөндө 2 миллион 160 миң акча болот экен да. Ооба. Бул расходун кошпогондо. Ооба, бул расходун кошкондо, расходу мен. ошонун ичинде. Нормально эле. Быйыл Кудай буйруса 1,5 гектардан ар бир гектарынан 500 миңден алат экенсиң да. Бирок эми ошол состоянияга алып келиш керек. Жок, гектарынан миллион алат. Гектарынан миллион алат экенсиң. Жок, 2 миллион болсо 500 миң расходка кетсе, как раз гектарынан 500 миңден калтырсаң болот экен да. Бирок ошондо иштейсиң да теге. Бирок айтмай келбейт да, дыйкандар. Неге? Жок, айтканда эмнени айткым келбейт. Мындай да, мен мындай ойлойм. Мен эми дыйканча кандай десем, наоборот мен могу айылдагыларга айтам да, эккиле деп чыдадым. Потому что баягы кайсыл жерде товар көп болчу болсо, ошол жерге алуучу барат да. Ооба. Анан наоборот, жеке мен эле эмес, же ал эле эмес, же могул эле эмес, баары экчи болсо, мисалы ушул бир бет культураданчы. Наоборот, бизге алуучулар аябай көп келет деген ойдомун. Бул нерсе өтпөй калат, же мындай андай ойдон алыспын. Ошону көрдүм да, Дантек. Баягы күнү бизде чыгып аткан объемдучу. Ошол жерде мен биринчи алып келип 70 гектар жерге дыйкандарды отургузганда, элдер айткан, клубникаң бекер болуп калат деген могу жердечи. Мен айткам да, кайсы жерде товар болсо ошол жерде клиенттин баары болот деген. Айткандай болду да. Азыр мен Кыргызстандан мүмкүнчүлүк бар деп атам. Экспортко чыккангачы. Ошону чыгарайлы, көбүрөөк өндүрөйлү деп атам да. Эми именно могу сорт деп мен дагы айта албайм, бирок качественный сорт болуш керек. Могу бунун азыр оруу көйдү, транспортировкасы слабый болуп калды. Эми муну жаман деп айтпайм, бирок көбүрөөк акча таап, жакшы акча иштеш үчүн сортун өзгөртүш керек. Азыр мисалы Европадагылар бунун клубниканы мындай кандай десем, дикий деп эле эсептейт экен да. Эккендер да бар экен, бирок Токойдон теришет да, земляника дейт. Эккендер да бар экен. Ооба. Азыр монтип открытый грунтта айдагандар эми Казакстанда да азайып атат да. Анан кийин сен жана клери деп атпайсың? Клери боюнча баягы Айшермен да сүйлөштүм. Казактар азыр Казакстанда объемго чыкты. Клери боюнча объемго чыкты. Краснодар клери отургузат. Билесиң да? Краснодар клери отурат. Казакстанда былтыр 1 гектар эккен адам 10 гектар экти. Сарыагачта. Быйыл Алматынын базарын клери басты. Карагандыныкы басты. Астананы басты. Мен биздин катталуучулардан Казакстандан да катталуучуларыбыз бар. Бирок мен Кыргызстанга айтып атам. Биз ошолор менен окшош товар өндүрбөшүбүз керек да. Биздики мында уникальный, өзгөчө болуш керек товарыбыз. Могу товарыбыз биздики өзгөчө. Ошонун үчүн Россияга чейин келип атат да. Аттуу да бул товар. Бирок мунун качествосу өлдү да. Муну мен мындай деп баягы Азамат менен сүйлөшүп отуруп, баягы биздики эмне вареньяга да. В основном эле ошол жака кетчү товар да. Аны, например, мен билип туруп эле сатам. Мисалы билем. Андан өйдөгү претендовать этиш кыйын да. Аябай чоңгочу. Витринага же болбосо андай мындайга дейчи. Бирок болот. Эмнеге болбойт? Капельный моонду эле эксең болот. Элита кылып сорт кылып чыгарсаң болот. Любой эле нерсени кайра жаңыртып алса болот. Мындай экен Дантек. Бул наоборот жакшы болот. Эгер даамы жакшы болсо, сахар көп болот экен да, транспортировкасы слабый болот экен. Таттуу болсо. Транспортировкасы жакшы болуш үчүн даамы слабыйраак болуш керек экен да. Анан мен ошону балансын таба албай жүрөм да. Баягы Азаматка айттым монучу. Казакстан Азамат барбы? Бизде клубниканы билесиңер, даамдуу. Ошону мага мен ошону жалбырак салбырагын берейин. Европага барып немеге питомниктер бар да өзүнүн лабораториясы менен. Ошолорго алып барып биздин могу
клубниканын жалбырагынбы же сөңгөгүнбү бер, алар ушунун жаңы маточник болот да булардын. Маточник таап, оору соору жок, таза көчөт мага кылып бере алат бекен питомниктер десем, любой кылып берет дейт, проблема жок дейт. Муну алып барасың, жаңантип оору соорулардан тазалап, жакшынакай кылып өстүрүп берет дейт. Миллион көчөтсөң, миллион көчөт өндүрүп берет дейт. Ушунданчы жаңы, билесиң да бул жаңы тиккен учурда. Муну жаңы бизге келип отурушкан учурда урожайы өтө окмуш болчу. Төгүп калчу мондайчы. Азыр урожай жок. Ошондой состоянияга алып келсе болобу десем, алып келсе болот дейт. Бирок мунун автору бар экен да. Эгер сен ошол лабораториядан чыгарып, бул сорт экен. Мунун автору бул десе, ал бизди сотко бере турган болсо, биз канча миллион акчага сындырып алышы мүмкүн экен да. Питомниктер мунун генин таппайт экен кайра. Дантек. Анан мындан берде 1,5 гектар. Калганы каякта? Эми аркасы жакта. Туш-тушта. Бул биз эң жакшы болгон жерине келдикпи же эң жок, начарына келдикпи? Эми жаман начар деп эми нормально, жакшы эле. Начар деп айтсам. Башка жерлери мындан күчтүүбү? Жакшы жерлер бар. Эми бир жери бир аз жакшы эгилип калды, бир жери бир аз туура эмес эгилип калды. Башынан аяк бир эле суу коесуң. Ооба. 300 метр. Чыгабы суу? Чыкпаган да. Муну бир жылда канча жолу отойсуңар? Муну бир 5 жолу, 6 жолу жөнүндө отолот. Андан да бир аз 6 жолу отолот да. Муну баягы если кар жааганга чейин теремдесе, бир аз күндөн ачык кылыш керек. Жүздөгөндө ачык болгондо быш берет да. Чөпкө отко бастырып койсоң, күзүндө азайып калат. Күзүндө баягы керек убакытта сатам деген убакытта мөмө аз болуп калат. Таза караш керек ошол себептен бир. Чөп бастырбаш керек. До конца эле. Бирок бир минусу бар, жамгырда Мулай болот. Вареньяга ушул жактар эле. Бирок эми мунун сбытында маселе деле көп эмес. Бул товар өтө берет да. Сооданы туура чечип бучулчу болсо кете берет. Мен да каршы эмесмин мунун өткөнүнөчү, бул товардынөнгөнүнө. Бирок биз дантек башкасын көрө элек болот атпайлыбы? Ооба. Биз жакшысын көрө элек болот атпайлыбы? Мен экөөбүздүн рөлүбүз алмашып кетти Туурабы? Ооба. Жөн мен дыйкандарга ошону түшүндүрө албай атам да. Мен деле колдойм беке ошол нерсени. Өнүгүүнүн эң башкы жолу эле ошол тепкичти аттап көрүш керек. Ал үчүн көрүш керек. Мисалы, мен дагы башында ошондой ойлочумун да. Өзүбүздүкү супер жакшы деп эсептечимин да. Ооба. Десе анан мен тип азамат көптү көргөн, көп билгендерге барып, мондай деп мактасам, көңүлдү уруп койгон жок. Сеникинин лучший бар деди. Мунун мусор деди. Варенье кетет, переработка кетет, анан витрина, короче, болбойт деп айтты да, мындайча айтканда. Койчу деп койду да. Анан мен ошондон кийин докумчу калды. Серьезно эле. Ошондой эле, биз деле ошондой эле түшүнөбүз, бирок мен оюмча баягы биз деле жакшы товар деп эле сатканга аракет кылабыз, бирок момундай тема менен, момундай иш менен ал нерсеге чыга албайсың да. Бирок эми биз объем менен, масштаб менен варенье болсо да сатабыз да. Талган айжеге. Айжек байкеге. Ким алам десе ошону. Нормально. Азырынча бирок болот, могуну бирок сен биринчилерден болуп жаңы технология өтүшүң керек эле да. Мен ошого кейип атканым да. Ооба, туура. Эми баягы сен дагы элдериңде баягы эмеде. Ар нерсе өзүнүн убагы менен болду окшойт. Ар кимдин өзүнүн баягы эмеси, жашоосуна байланыштуу убагы келгенде, может ал нерсе эмдиги жылы болуп кетет. Бирок мен деле ошону каалайм, чтобы дыйкандар жаңы жакшы товар өндүргөнгө да. Бирок ал нерсе кымбатта болот да. Ачыгын айтыш керек. Кымбатта. Буюрса болот го дейм, биздин Кыргызстанда андай процесс өнүгөт го дейм. Жакын арада мен оюмча мага окшогон көз карашта карагандар. Бир отогондо канча адам саласың? Бир отогондо 25-30 киши бүтөт могу жерде отоп. Бир отогондо. Бир эле күндө отоп салат, 30-40 киши бир күндө урат да. Моундай эмне алып алчу эле? Капачпы. Капач менен көбүрөөк киши. Капач менен көбүрөөк киши. Эмне менен аз киши? Кетмен менен. Кетмен менен чабабы муну? Ооба. Кетмен менен эле чабат.
Азыр эч мөмөсүнө жарадар бербейт. Жалбыраны жарадар бербейт. 20-30 киши ушунда бир күндө бүтүп салабы? Ойнойт, спокойно. 30-35-40 киши да. Мен ойлоп атканым да. Ушул жерге полный азыр мен элестетип отурдум да, капельный кылып койсом. Могу жагында моторчик болсо, пленка жабылып турса, чөп баспаса, сонун болуп гүлдөп атса, турабы? Ооба. Келдиң таптаза кийинип келдиң, краниңди ачтың, полный суу ичти. 3 адам алып келип коюп койдуң жерде, анча-мынча жана тешигинен чыккан чөптөрдү жулуп аралап кетти. Ошол жакшыбы дейм да, баш оору жок. Жакшы. Анан урожай ушундай мөлтүрөп бергенде ар бир чакасын 30 сомдон төлөсөң, эмнеде сени таза клубникаңа, клубникаң чоң болсочу, Бул жерде мөндүр жаскамал өтүп турат, мисалы да. Бул жерде мисалы дыйкан эгемдечи болсо, ошол нерсени, ошол культураны эккен адам ошол мөндүрдү учутуп айтып эгиш керек да. Албетте эле биринчи очередь айтам да. Болот бизде мөндүр өтөт да. Ошол мен оюмча зыянын аябай эле келтирет экен именно капельный. Силер 10 жылдан бери дыйканчылык кылып жүрөм деп атасың да. 10 жылдан бери дыйканчылык кылып жүргөндө клубниканы канча жолу мөндүр уруп түшүм ала албай калдың? 2 жол болду. Такыр түшүм ала албай калдың. Ошол биринчи сезон ала албай каласың. 2-3 жол болду. Бизде мисалы туңгучта мөндүр уруп такыр түшүм ала албай калган учур боло элек да 10 жылдан. Жарымын уруп кетти. Болду беле жарым? Жарым урган эмес, кыш жок, март айында бир кар жаап, түшүм ас болуп калган учур болот. Биринчи гүлдөгөн уруп кеткен, кайра гүлдөп туруп берген да түшүм. Былтыр ошондой болду. Бизде болду. Бизде бир ушундай полоса бар, могу жер көрдүм, ачык. Тоо турат көрдүң. Беловский менен бүтөт да, ушул жерден өтөт да. Ушудан ылдый урат да бурдан. Себеби дегенде, ооба, көлдө дагы коркунуч бар экен ошондойчу. Көлдө быйыл Кызыл Кыяда мөндүрдү эми ал жаратылыш бизден зависит этпейт. Былтыр мунугу поезд жолдун өттүңөр го. Ошондон өткөндө эле дыйкандар эгиптир. Ошо былтыр уруп кетти дейт бак, аябай алардыкын. Прям жалбырак уже 7 жалбырак, 8 жалбырак кылып берип, мына гүлдөйм деп калган учурунда да. Анан мен айтат элем да, баягы ал нерсе аябай сак болушу керек экен да. Жана андай мөмө болгондачы. Теплица жабыш керек, балаган кыш керек. Анда деле маселе жеңил экен, аны деле буюрса эсептеп чоттоп атабыз. Мен оюмча кылса болот. Кылса болот. Ниетти коюш керек, алдыга ошол максатты коюш керек. Эшим ошол эгем деген же тигем деген адам болчу болсо ошол культураны. Ар кандай ар ким ар кандай эсептейт да. Ошол сыяктуу да. Бирок болот ал нерсе. Болчу эле нерсе экен, мен өз көзүм менен көрүп туруп түшүндүм да, болот экен депчи. Не болбойт элдер айга учуп Марска учабыз деп атпайбы? Биз эмне үчүн дыйканчылык болобу ойлонуп отуруш керекпи? Ооба, болот, конечно. Болбойт деп жашабаш керек, болот деп жашаш керек да. Ошо таң калып атам, эмнеге болбойт эми? Элдер Марска барайлы деп, Марска тамсалабыз дешип атпайбы? Бизге эми подпленка, элдин баары уже подпленка кылган, биз эми артта калып элдер кылышып атат уже. Жок, бул неме да. Мисалы, беки сен айтып атпайсыңбы, азыр туура эле үгүттөп атасың, мындай кылгыла, тигиндей депчи, капельный депчи, мен деле ошол товар жакшы сатсам, мен да кымбатыраак сатат элем дегендей. Анан кийин да биз дагы ошол максатта сенин аркаңан же болбосо, сен жок болчу болсо деле кымбат сатканга акыбыз. Аябай жолдорубуз жеңил ачылат экен. Конечно. Мен баарыныкын мен сатам деген ой жок. Азыр мисалы өндүрүүчүлөр көп, экспортёрлор көп турабы? Мен эми мындай ошону кандай десем, элдерге дагы үгүттөп неметип атпайбынбы? Мен ошолордун арасындагы бир адам эле болуп жүрө берем. Экспортто чыгып, Кыргызстан клубникасы полный экспорт кылам деген үмүтүм жок. Бирок мындай мен өзүмүн клиентский базам бар. Өзүмдүн дыйкандарым бар. Ошолорго хватает. Эгер мисалы анча-мынча жерге, мисалы быйыл Жалбатка бардык, Баткенге бардык, экспортко чыктык. Бир анча-мынча айыл өкмөттөбү, райондобу чоң проект болуп, 10 гектар, 20 гектар, 30 гектар, 50 гектарга тигип, ушундукун экспортко жардам бер дей турган болсо, мен барам. Ал жергечи. Барам, экспортун организую да. Сатып бер десе. Сатып бер десе. Тигейли, көчөттөрдү уюштурайлы, кандай кылсак болот десе, мен тааныштарым бар да. Алишерди кошуп барам, Кубан байкени кошуп барам, Тимур байкени кошуп барам. Тилекти кошом. Тилекти кошуп барам. Барам, давай мону кандай кылабыз, эмне кылыш керек?
Пленканы ким таап берет? Көчөттү ким таап берет? Экспорт мен уюштурам, болду. Ассоциациялар негизи жанагы ачылышы керек. Ошол негизи жеңил кетет. Анан ичинде кардарлар менен иш бүтөт. сатуучулар деле азыр биз сатуучулар деле мындай ынтымак делебиз мындай. Почти. Азыр бизде мен айтып атканым Кыргызстанда эмес, мен конкуренттерим Турцияда, Казакстанда, Россияда да. Бул жерде эмес да. Биз ошолордун рыногун запхат кылышыбыз керек. Анан бирибизде берде бирибизден кысканып, бирибиз менен эметип отурганда биз өнүкпөйбүз. Кантип өнүкпөйбүз? Шире алыш керек, кенен. Ооба. Ошондой эле ойдо. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы. Баягы товарың өтөт дечи болсоң, ошол товарың көп эгилиши керек да. Көп болуш керек товар. Качественный болуш керек. Анан баягы беки айткандай өзүнүн качествосуна жооп берсе, ошого жараша баасы баланышы керек да. Бизде эле Дантек, бизде эле кандай десем, кайсы жерде күн жакшысы ошо жерде жүрөбүз. Кимдин кайсы жерде качество болсо, ошол жака кетип кала беребиз. Мисалы, быйыл мен Казакстандан экспорт кылдым Россияга. Сарыагачтан Россияга экспорт кылдым. Клери сортун. Казакстандан. Клиенттер сурап атат, значит. Ошону жейбиз деп атат. Ошого анча-мынча, мисалы, какой-то бир 4-5 партия киргизгенге мүмкүнчүлүк бар да. Ушул биздикинен. Клери. Эмне Клери? Клерини Казакстандан Россияга экспорт кылдык да. Мына азыр Ош тарапта Алишер жакшы үгүттөп, ал жакта клубниканын объемуна чыгам деп аракет кылып атты алчы. Ошол жерде уюштуруп бер, саткан уюштуруп бер деп ал ошентип атат. Аны уюштуруп бериш колдон келет. Эгер чүйдө азыр бир 50 гектар, 100 гектар жерге таза, жакшы экспортко чыдамдуу Европанын сорттору тигиле турган болсо, биз ошол жака окуп кетишибиз мүмкүн да. Даниэль вареньяга тербер деп коюп туруп, тигин экспортко урушубуз мүмкүн. Ошон силер эртерээк ойлонуш керек. А мисалы, азыр 50 гектар жерден күнүнө канча фура терет билесиңби? Нормальный фура терет да. 30 фура чыгышат. Тиги товардан. И качественный. Башыңды урутпайсың. Упаковканы келтиресиң, болду, жүктөйсүң, кетиресиң. А буну эмне көңүң чаппай калгандан кийин досум вареньяга тербер, пластмасса ящик бар деп коебуз болду. Ошон үчүн эртерээк аракет кылыш керек. Ооба. Туптуура эле айтып атасың. Менин оюмча кылыш керек. Баягы любой нерсе көптө болушу керек. Бирок баары бир эккен адамдарга айтат элем да. Биринчи иш жүзүндө кылып көргүлө да. Потому что баягы мени же буну же Алишерди угуп туруп билбей эле кылган адам каталар кылат да. Азмастан көргүлө, азырактан. Болот кылса. Сон болот. Мындай да. Эгер адам азыр опытный адамдар көп клубника боюнчачы. Сен опытныйсың, да, неме Алишер опытный турабы? Куан Байка бар, Тимур Байка бар. Бизде эле колдон келишинче советтер беребиз. Азыр адаша турган заман эмес. Азыр жанагы карта барбы? 2GIS карта бассаң местоположениени көрсөтөсүң, мындай эле так барасың да. Өзү көрсөтүптүр. Жок. Клубникада деле мен ошондой ойлойм да. Жакшылап кеңеше турган болсоң, мындан адашпайсың көп деле. Клубника менен малина көп деле капризный эмес. Мисалы, огурцы, помидорлор бат өлөт. Температурасы келбей калса эле курап калат. Бир курт түшсө полный кырат. Клубника андай эмес да. Клубника чыдамкай. Көп ошибканы мейл деп коет да, могу Дантек менен жакшы карабай атат, бирок өзү өрөйүнчү дейт да. Андай эмеспи? Ооба, ошондой. Клубника более эмерээк. Бирок эми мен Европанын көчөттөрү менен быйыл эле тигип байкап көрүп атам эми. Ал баары бир кичине маселени талап кылат экен, бирок сен айткандай да. Мындай карасаң, действительно мындай. Более кичине жакшыраак караш керек экен, болгону ошол да. Кызыккан адам карайт го дейм. Карайт, эми мисалы анча-мынча эмне удобрение жетпей атканы мындай тартып туруп агрономго жөнөтсө, агроном деле айтат, мону бер деп коет, болду, берип коет. Аны мен мындай өтө деле оор деп ойлобойм да. Аракет кылса болот да. Болот, ооба. Аракет кылса болот. Тем более мондай жерге отургускандачы, жер прощает. Анча-мынча проблемачы. Тилек айтып атпайбы, Тилек Токтогазиевич? Помидор өстүргөндө бир эле
курт кирип кетип полный помидорду жарас кылып салган дейт. Курт кылып тешип салып берди. Мондай тешип. Жарас болуп калган дейт. Ошо бир теплицадагы канча тонна помидор жарас болуп калган дейт. Огурч өстүрүп ал дагы. Огурч өстүрүп. Мына эми быш баштаганда кат суук болгон, свет өчүп калган, генератор өлүп калган. Полный курап калды дейт. Суу куруп кетти дейт. Ошондой рискти, ошол мында Тилек бизден менден 2 жаш кичүү Тилек. Еще канча жыл мурун кылган ал нерсеничи. Ошондой рискке барып аткан адамдар кылып атпайбы? А биз анын 10 дыйкандар 10 соток, 20 сотокко вообще ойлонбой тиге берле. Кураса курап калсын, бирок кыла берле. Анын проблемасы жок. Гектарлап эле нет койгула сразу эле. Эми опыт алыш үчүн. Опыт алганга бир убакыт өткөрүп койгула да. Опыт алыш керек туугандар. Мен эктим азмасы, опыт бар алыш керек экен да. Катаны билиш үчүн. Азыр Нантек сен азыр мисалы 15 соток жерге тиктиңдөй, сен азыр опытный адам катары. Но 1,5 гектарын азыр мен ушул жерде сен пленка менен, капельный менен туруш керек эле да. Жок, эми почем антып эле ишини жей бербей, ушул жерин кесип саласың. Сен опытный адам 10 жылдан бери дыйканчылыкка келип алган. Мындай да биз Сен могу жерге пленка жаап ушундай сонун кылып койгондо мен келип, мына досум мага 10 жылдан бери кылып атат деп. Ооба, базар жок. Өттү бул жаңы технология өттү. Кыйналбай мондай деп айтат элем да. Өт кылып атпайм мен. Болду. Баш ийем ал жай. Тура. Каякта 10 жылдан бери кылып аткан нерсени кылып атасың. Сен монун баарын өчүрөсүң болушат неме? Сөтө кылбай ал. Сен вообще эмне кылып салдың? Биз жактагы дыйкандарды качырып салдың деп. Да. Короче, ар бир полямда мост турат. Неме дейм? Билеси бек сен мен минтип атсаң, башкалар вообще клубника деле кылгысы келбей калды. Но Нантек тикен болбой атат дейт. Качырасың го деп атпайм ошо наоборот. Йо, Нантек тикен болбой атат деп аткан. О. Эми давно өтүшүң керек болчу Нантек. Өтөбүз Кудайым буйруса. Баягы эме да. Өзүнүн убагы, ар бир нерсенин өзүнүн убагы экен да, ошол убакытты эртерээк кылыш керек экен. Эми значит ушундай убакыт болду, эми насип этсин дегендей. Азыр мен келип, мына Нантек убагында монтип кыйналып жүрчү эле. Азыр мондай технология өттү деп айтышым керек эле да. Туурабы? Шүгүр, бардыгы нормально. Нантек, мен сага айтып коеюнбу? Эрландын полясын эртең мен тартам го. 30 соток жеринен 1 тонна чүм алдым дейт. 1 тонна? 1 терген о. Зарасы? Неленки? Альба экен. Эме да, тоже кезде. Кезде. Дамы нормальный экен да. Анан эми мен альбанын дамы кичине жакшы болбойт эле го десем, беки аны кылгандан деди да. Кылгандан. Удобрениясын туура бериш керек, туура тамактандырыш керек. Ошондой балдар бар экен да. Өзү жалгыз иштейт. Манчам рабочий алып коет, а так мындай. Көп деле кыйналбайт да. Тергенге Пленкамен жабылган үчүн да. Азыр мындай балаган кылып койду. Балаган деле эмес. Эрте жаста мондай кылып неме? Түшүндүм. Парник кылган. Азырма кимде? Азыр алып салган. Мене укмуш көрдүңчү. Сен ошондойдончу 2 гектар кылып ала турган болсоң, башка жерин карабай каласың сен. Могу жерде 2 гектар бада. Ушу мына жерге тапчан кылып алып эле ушу жерде. Даже холодильниктерин ушага коёбуз. Базар жок, братан, ошондой эле ой бар. Буйруса. Эме да. Сен кыйналып жүргөн экен дейсиң да. Ооба, бир власть эткенге акча керек экен да. Нава бир власть эткен. Бир власть эткен. Биздики эмне? Баягы букаң сатасың, семиз малың сатасың, тиги акча кошулат. Мунуң сатасың, бул кошулат. Бол бирин үстүн бирин чаптап, сүйрөп, тартып кете бересиң да. Бул тартуудан. Бул Нантек мындай. Жайы менен акча иштейт. Акчасын топ-топ. Анан кийин кышында букаларды алып, букаларды киргизет. Азыр бука сарайында көрөбүз. Букалардан барбы же? Жок, азыр жок. Полный жок. Жок, азыр буканын сарайы азыр эме. Мындай. Пайданы каяка жумшашты билет да. Байлап сатмай экен да чисто. Байлап. Ооба, мал деле. Жазында аны дыйкандарга союп, картка таратат.
Бул эмне, биогумусму? Жö, бул эме. Сөйлжан кой бергенде тура? Ооба. Буюрса эртеңкиге да заказ бердим. Мына дыйкандар. Могу бусик менен жумуштарды алып кеткен, бригадирлер, Ооба. Канчадан кешет? Чакасына терип атты азыр, Ооба, чакасына терип атат, 70 сомдон чакасы. О, Нуржигит, чалдың беле? Толтырасыз ол чалды. Мен бошоп аттым. Поляда. Отырам мен. Все хорошо, макул. Күтүп тур, ошол жерде отуруп тур. Бул эмне адамдар тургузгон деги? Бул баягы биогумус да. Сөөлжан, өлжан, каргалар, чымчыктардан желбесин. Жейби муну келип? Муну жейт да. Тээп жейби? Конечно, жейт да. Канча килограмм салдың могу жерге? Бул жерде 500 килограмм. 500 килограмм салдың ба? Килограмм канчада? Мен бир 100дөн алдым. Ошондо 500 килограмм болсо где-то 25 миң. Жок, 50 миң. 50 миң. Кандай жашаш жакшы эле? Сонун жашообуз. Biraz айтып бербейсиздер, кандай кылыш керек экен. Жок, бул жагын мен бул жөнүндө мен биринчи жолу салдым. Мен бул жерге эртең да заказ бердим, Кудайым буйрса, бул жерге да салайын деп турам да. 300 килограмм ары көстө жей берсин деп. Анан мен өзүм процесс изучения адамын да, баягы биринчи жолу. Эми бул оп-оңой эле иш экен. Ным кармаш керек экен. Көлүмдөн, көлөкөдөн сактаныш керек экен. Анан муну курт кумурскага жедирбеш керек да. Дарысын колдонуп туруш керек экен. Азыр жеп атат, сөл жылан бар азыр ичинде. Өтө былча эмеспи могу? Эмне булча эмеспи? Суу эмеспи деген да? Жок, жамгыр жаады да burada. Жамгыр жаады да. Бар сөл жылан. Жаңына эле эртең мен келип карап кеткем. Бир аз. Жакшы. Мынакей. Келсең? Сөл жылан иштеп атат да. Соңғы дагы бир көрсөтсөң го. Сөл жылан иштеп атат. Мынакей. Эмне кылат ушул сөл жылан негизи функциясы эмне? Переработка. Переработка да, могу көңдү жейт дагы баягынан чыгарат да. Ошондо кыкты эмне, жаңы витаминдерди алып береби? Жок. Кандай кылат? Дыйкандар көп турат да. Bunun jana жерди жумшартып эле коебу дейм да. уйдун кыгын бересиң го немеге? Менделеевдин таблицасынын 7-8 бар да мунун ичинде. Жок. Өзүнүн чөнөмүндө эмесинде бар. Уйдун кыгын бул жеп туруп, кайра аркадан чыгарат да бул. О, переработка. Переработка да. Ичинде жана майдалап туруп, таптаза кылып туруп, кайра чыгарат да.